2023 жылдын 26 мартында социалдык түйүндөрдө күрөөчүлөр делген жарандарды белгисиз адамдар салып жаткан видео жарыяланып, коомчулукта чоң резонанс жараткан. Аталган кылмыш Кыргыз Республикасынын ИИМдин башчысы тарабынан көзөмөлгө алынган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө козголгон кылмыш ишинин алкагында ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы менен биргеликте өздөрүнүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырып, күрөөчүлөрдү ээн жерлерге алып барып, Савап Принцесса Дури аталышындагы интернет дүкөнүнөн уурдалган баңгизаты үчүн кечирим суроого мажбурлашкан. Бул көрүнүштү камерага тартып, кураторлоруна жөнөтүшкөн. 3-апрель күнү Атайын операциялар отрядынын ыкчам кызматкерлеринин колдоосу менен 2001 жылы туулган АГ, 2000 жылы туулган КТ жана 2004 жылы туулган КА кармалган. Шектүүлөрдүн жашаган жерлеринде ыкчам иликтөө иш-чаралары жана тийиштүү иштери жүргүзүлүп, буюм далилдери алынган. Баңги топтун башка мүчөлөрүнүн өздүгү такталып, атайын иш-чаралар өткөрүлүүдө. Белгилей кетсек, кылмыш иши Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, анда мүлкүн алып коюу жана 10 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу каралган.